Турсун Калиева жаңы ачылган Эламан дарыканасында дарыларга болгон баага таң калып бута албай жатат. Айтымында ар күнү колдонуучу дарысын башка дарыканалардан 1000 сомдон жогору алса, ал бүгүн аны 700 сомго алды. Ага кошо пенсия курактагылар үчүн атайын чегерме бар экендигине да ыраазы болду. Жакшы эле тиет пайдасы. Арзан болсо элге деле жакшы да. Баарына жакшы алышат. Жакшы өтүп бир адам укса кийинкилер да келип ала берет. Эми шипасын берсин ошо дарынын деле баары. Но башка аптекалардан алган бери арзан экен да. Эмне жакын алыска жүгүрүп баргандан көрө врачтар айткан шап алып барасың. Жакын ушундай көбүрөөк алыш керек да. Ошондо элге пайда, оякка пайда жакшы да, канча өссө ошончо пайда. Жаңы дарыканада дарылардын баары арзан баада сатылат. Анткени препараттарды мамлекет өз өндүрүш компаниялардан алат. Ал эми ошол Булстук балдардын бириккен клиникалык ооруканасында ачылган дарыканадан бейтаптар арзан баада алса болот. Ыңгайлуулугу сырттан да жарандар кайрылат. Бул аптека мамлекеттик аптека. Жарандарыбызга биздин эсебибиз боюнча 10%-тен 15%-ке чейин арзаныраак болуп саналып жатат. Бул сомго чакканда примерно 50 сом, 100 сом, 150 сом, 300 сомго чейинки дарылардын кымбат баасына карап гана чечилип жатат. Мен ойлоймун, бул биздин жөнөкөй жарандарга кыйла эле сарамжалдуу жеңилдик болот. Ошон үчүн мынакей биз мамлекеттик дарыкана ачып атабыз. Кыргызстан боюнча баасы бир болот. Атайын жеңилдиктер каралган жарандар мамлекеттик дарыканадан деле ошол баада ала алышат. Анткени буга чейин жеке дарыканаларга мамлекеттин эсебинен төлөнүп турган жаңы дарыканалардын ишке берилиши менен Саламаттыкты сактоо министрлиги дары каражаттарынын тармагын тартипке салууну жөнгө салып турат. Биз айтып аткан баягы башка аптекаларга караганда, же болбосо чорный рынокко караганда срок годности өтүп кеткен аптекалар сатылып атат. То есть дарылар сатылып атат. Ошолордон эффект жок болуп атат. Биз текшердик да. А бизден дарылар алгандыкка биз 100% гарантия берип атабыз. Биз сертификаттары бар. Биздин сатып атканда мобильный телефонго бүт партандар кайсы производитель кандай деп. И баасы Кыргызстан боюнча бардык баа бирдей болот. Мамлекеттик дарыканаларды ачуунун негизги максаты жарандарды жеткиликтүү дары-дармек менен камсыз кылуу жана баа саясатын туруктуу кармоо болуп саналат. Дал ушундай дарыканалар өлкө боюнча 250ге жакын ачылат. Учурда 50 дарыкана ишке берилди. Айжаңыл Турду Маматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.